Саламатсыздарбы? Менин атым Аида. Ушул медитациянын жазаардын алдында ушул каналга жазылып, коңгуроону басып жана лайкты басып койсоңуздар, мен сиздерге ыраазычылыгымды билгизем. Бүгүнкү медитация Муладхара чакрасы. Сиздер билесиздер, адамдын омурткасына шурдай болуп 7 чакра жайгашкан. Бул ылдый жактан өйдө санаганда биринчи чакра болуп эсептелет. Бул түздөн-түз жер менен болгон байланыш, же болбосо тамыр жана ата-бабалар менен болгон байланыш деп түшүнүңүз. Мула бул тамыр, дхара бул негиз. Демек бул жашоо, өмүр же инстинкт. Бул Муладхара чакрасынын тегерегиндеги органдар бул бут суставтар жана жыныс органдары кирет. Эгерде Муладхара чакрасы пассивдүү түрдө иштеп калганда, же болбосо жабыркап калганда, демек сиз түшүнүңүз, тегерегиндеги органдар дагы жана бут суставтар дагы ооруп калышы мүмкүн. Стресс, депрессия, өзүнө болгон сый-урмат төмөндөп кетиши мүмкүн, энергия төмөндөп кетиши мүмкүн жана агрессия, акча жактан дагы кыйналуулар болуп калат. Эгерде сиз медитация аркылуу ушул Муладхара чакрасын активациялагандан кийин сиз өзгөрүүлөрдү көрөсүз. Сиздин түнкү уйкуңуз нормалдашып, жасаган ишиңер оңунан чыгып, акча жактан акырындап жогорулуулар башталат, жумуш акырындан оңолуп баштайт, сиздин позитивдүү ой жүгүртүңүз дагы жогорулуп баштайт, энергияңар көтөрүлөт, вибрацияңар көтөрүлөт жана башка эң жакшы сезимдер сезилип баштайт сизге. Азыр Муладхара чакрасынын медитациясын баштайлы. Муну үчүн сиз түз отуруп, колуңуздан келишинче сизге эч ким тоскоол болбошу керек. Бир стакан сууну жаныңызга алып алыңыз. Себеби дегенде биякта энергия иштеп баштайт. Медитация убагында ар кандай сезимдер болушу мүмкүн. Вибрация, же болбосо денеде ар кандай бир сайгылашуу болуп калышы мүмкүн, пульсация болуп калышы мүмкүн, же болбосо бир жериңер талып оорушу мүмкүн. Бул сиздин организмиңиз жооп берип аткандыгы. Эч нерседен коркпоңуз жана сизде кандай сезимдер болду, сиз комментарийге жазып коюңуздар. Андай эмесе, азыр сиз түз отуруп, омурткаңызды түздөп, өзүңүзгө ыңгайлуу абалды алыңыз. Кээ бир убакта сиз наушникти таанып алсаңыз дагы, бул өтө натыйжалуу жана пайдалуу. Бул медитацияга. Жана дагы бир нерсе, бул жерде визуализация, элестетүү дагы эң чоң ролду ойнойт. Андай эмесе, түз отуруп, көзүңүздү жумуп, дем алуу техникасын өздөштүрүңүз. Дем алуу техникасы мындай: сиз мурдуңуз менен терең дем аласыз, 2 секундда кармайсыз дагы оозуңуз чыгарасыз. Эгерде сиз биринчи жолу медитация жасап атсаңыз, кээ бир учурларда туура түшүнбөй, же болбосо ушул альфа ритм режимине кире албай калышыңыздар мүмкүн, бирок сиздин аң сезимиңиз иштей берет. Баары бир сиз жакшы натыйжаларды аласыз. Андай эмесе, мурдуңуз менен терең дем алыңыз жана оозуңуз аркылуу терең жана жай чыгарыңыз. Муну ичиңизден 7 же 8 жолу кайталаган жакшы болот. Андай эмесе, мурдуңуз менен терең дем алыңыз. Дагы бир жолу. Көзүңүздү жумуңуз. Сиз бир гана менин үнүмдү угуңуз. Терең дем алыңыз.
Оозуңуз аркылуу дагы жай, шашпай демне чыгарыңыз. Дем алуу менен өзүңүздүн денеңизди бошотуңуз. Медитация убагында кээде сиз уктап да калышыңыз мүмкүн. Бул эч нерсе эмес. Терең дем алыңыз. Мойнуңузду, башыңызды, эки ийниңизди, колдоруңузду бошотуңуз. Бутуңузду бошотуңуз. Башыңызды бошотуңуз. Кабагыңызды түйбөңүз. Бетиңиздеги бардык булчуңдарды бошотуңуз. Эч нерсе жөнүндө ойлонбоңуз. Бардык ой санааны токтотуңуз. Сиздин денеңиз бош жана жеңил. Сиз азыр көп терс энергиядан арыласыз. Сиз жеңилдеп, маанайыңыз жакшы болуп, ишиңиздер акырындан алдыга жылып баштайт. Эми сиз элестеткиле, сиздин кашыңыз менен чекеңиздин ортосунда бир көз пайда болду. Бул сиздин интуицияңыз. Сиз ар бир сезимди ушул интуиция аркылуу, ушул көз аркылуу карап, өзүңүздүн сезимиңизди билип, сезип жатканыңызды түшүнүшүңүз керек. Бияка концентрация жана көңүл буруу, дем алганыңызга көңүл буруңуз. Эгерде сиз оюңузга дагы ар кандай нерселер келип атса, бардык оюңузду дем алганга жумшаңыз. Эч нерсе жөнүндө ойлонбоңуз. Бардык денеңиз бош жана жеңил. Азыр бармагыңыз менен сөөмөгүңүздү бириктириңиз. Эки колуңузда. Айырмасы жок. Сиз жатасызбы же отурасызбы? Сөөмөгүңүз менен бармагыңызды бириктириңиз. Ушул убакта сиздин организмиңизде укмуштуудай энергия алмашуу болуп баштады. Сиз балким байкабайсыз, бирок сиздин денеңизде, организмиңизде укмуштуудай энергия иштеп баштады. Сиз азыр өзүңүз дагы билсеңиз болот. Сиз өзүңүздүн сезимиңиз менен 6 чакраңызды байкап баштайсыз. Колуңуздагы пульсация болуп баштаганын билиңиз. Бул медитация убагында сиз эстешиңиз мүмкүн. Көзүңүздөн жаш агышы мүмкүн. Же болбосо жөн гана жеңилдик болушу мүмкүн. Эми элестетиңиз. Сиздин бутуңуздан тамыр өсүп баштады. Бутуңуздан тамыр ылдый жака чейин өсүп баштады. Сиздин ал тамырыңыз жердин ядросуна чейин, жердин ортосуна чейин кетип жайылып бара жатат. Сиз мунун баарын элестете аласыз. Сиз күчтүүсүз. Сиз билиңиз, сизге дайыма энергия кирип турат. Сиздин тамырыңыз жердин ортосуна чейин акырындап жайып кетип бара жатат. Ушунча тез убакта сиздин тамырыңыз жердин ортосундагы эң күчтүү энергияга жетти.
Ал энергияны элестетиңиз. Ал алтын сымал, коюу, ушунчалык балбылдаган энергия болуп турат. Сиздин тамырыңыз ошол энергияны акырындан суруп, бутуңузга чейин көтөрүп баштады. Бул энергия сиздин тамырыңыз аркылуу бутуңуздун башына чейин келди. Бутуңуздун ар бир манжасы энергия толуп, акырындан тизе жака чейин көтөрүлдү. Тизеңиз энергия толуп, энергия акырындан жамбаш, ички органдардын баарын тең толтуруп, акырындан жүрөк, өпкө, эки ийин колдоруңузга чейин, мойнуңуз, башыңыз, ар бир тал чачыңызга чейин энергия кирип баштады. Сиздин денеңизде азыр ар кандай пульсация, вибрация болушу мүмкүн. Сизге бул энергия үзгүлтүксүз, чексиз кирип турат. Сиз унутпаңыз, бул энергия дайыма сизге кирип туруучу эң күчтүү энергия. Бул энергия сизди жер менен кармап турган, жер менен түптөп турган, сиздин тамырыңызды жерге бекемдеп турган эң күчтүү энергия. Эми элестетиңиз, сиздин төбөңүздөн 7 чакра аркылуу төбөңүзгө ааламдын же болбосо космостун эң күчтүү таза энергиясы кирип баштады. Бул энергия коюу, алтын сымал, ушунчалык тунук, таза энергия. Бул энергия сиздин башыңыздан агып, эки ийниңизге чейин жетип, ар бир клетка, ар бир органдарыңызга сиңип баштады. Ал акырындан омурткаңыз аркылуу бутуңуздун башына чейин жылып, толуп баштады. Сизге азыр үзгүлтүксүз эки энергия кирип жатат. Бул ылдый жактан жердин күчтүү энергиясы жана асмандын күчтүү, ааламдын, жаратканыбыздын күчтүү, таза, тунук энергиясы. Сизде азыр эки энергия организмиңизге, денеңизге толуп, укмуштуудай кубулуштар болуп жатат. Балким сиз азыр ички сезимдериңиз менен ушунун баарын билип жатасыз. Сиз азыр кашыңыздын үстүндөгү жана чекеңиздин ортосундагы сезим менен, интуицияңыз менен акырындан ички органдарыңызга көз жүгүртүңүз. Сиз ошону элестетиңиз. Жүрөгүңүздүн соғуп жатканы, кан тамырыңыздын айланып жатканы. Бул ички дүйнөңүзгө саякат. Терең дем алыңыз. Оозуңуз аркылуу демди чыгарганда сизден кандайдыр бир оор энергия чыгып атканын элестеткиле. Дагы бир жолу дем алыңыз. Эми элестетиңиз. Сиздин ата жактан ата бабаларыңар, апаңыз жактан алардын ата бабалары. Эгерде сиз турмушта болсоңуз, кайын журт ата бабаларыңар. Оң колуңузду оң бөйрөңүзгө акырындан коюңуз. Сиздин
оң бөрүңүз аркылуу ата бабалардан келген балким терс энергиялар болуп калышы мүмкүн, каргыштар болуп калышы мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир оор энергиялар. Сиз азыр ушул ата бабаларыңарды элестеткенге аракет кылыңыз. Балким сиз кээ бир ата бабаларыңызды көргөндүрсүз, кээде сиз жөн гана элестете аласыз. Эң биринчиден сиз азыр мен айтканды кайталаңыз. Менин ата бабаларым, мен сиздерден кечирим сурайм. Мен билип билбеген күнөөлөрүм үчүн, ойлонбой жасаган, ойлонуп жасаган күнөөлөрүм үчүн кечирим сурайм. Туура эмес кылган кыймыл аракеттерим үчүн кечирим сурайм. Жана сиз эмне деп дагы кечирим сурайт элеңиз, сураңыз. Кээ бир ата бабаларыңардын колдоочу же болбосо сиздин өтүп кеткен жакын адамдарыңыз да болушу мүмкүн. Кечирим сураңыз. Балким сиз тарынтып алгандырсыз, же балким сиз кечире албай жатасыз. Кечирим сураңыз. Мен ортобузда болгон бардык жакшы нерселер үчүн, болбой калган нерселер үчүн, же болбосо болгон нерселер үчүн кечирим сурайм. Жана мен сиздерди бардык туура эмес болгон иш аракеттер үчүн, күнөөлөр үчүн кечирдим силерди. Балким сиз жактардан келген оор энергия болуп калышы мүмкүн. Күнөөлөр же дагы ушул сыяктуу терс энергиялардын баарын мен кечирдим. Дагы сиз эмнени кечире аласыз? Сиз билесиз, кечириңиз. Себеби сиздин оң бөйрөк аркылуу ата бабалардан келген оор энергиялар болуп калышы мүмкүн. Сиз элестетиңиз, оң бөйрөктөн терс энергия кетип атканын. Оң бөйрөңүздөн түтүн сыяктуу кара энергия чыгып атканын элестетиңиз. Керек болсо, колуңуз менен алып атканды элестеткиле. Сиздин күчүңүз жетет. Сиздин ички энергияңыз күчтүү. Сизге азыр 2 күчтүү энергия кирип жатат. Бул жердин энергиясы жана аламдын, космостун энергиясы. Эгерде көзүңүздөн жаш акса, же болбосо эстеп атсаңыз, бул сиздин организмиңиздин жооп берип жатканы. Сизден көп терс энергиялар чыгып жатат. Терең дем алыңыз. Эми ата бабаларыңардан дагы бир жолу мен сиздерди кечирдим деп 3 жолу айтыңыз. Эми сиздерден келген энергияны, терс энергияны мен жок кылдым. Өзүмдүн энергиям өзүмдө калды деңиз. Азыр элестетиңиз, ушул ата бабалар сизге ким элестелсе, ошол адамдардын ортосунда сиз менен терс энергиялар болсо, укмуштуудай күчтүү от, же болбосо көгүлтүр от асмандан түшүп, ушул бардык
терс энергияны өртөп жок болуп атканын элестеткиле. Дагы бир жолу асмандан укмуштуудай көгүлтүр күчтүү от түшүп, сиздин ушул ата-бабалар менен сиздин ортоңуздардагы терс энергиялар күйүп жок болуп атканын элестетиңиздер. Балким сиздин алаканыңыз ысып башташы мүмкүн. Сиздин өзүңүздүн энергияңыз өзүңүздө калып атканын элестеткиле. Ата-бабалардагы энергия, алар өздөрүнөн кетти. Сиз азыр ыраазычылыгыңызды билгизип, башыңызды ийип, мен сиздерди кой бердим деп ичиңизден айтыңыз. Терең дем алыңыз. Оозуңуз аркылуу демди чыгарганда сизден ушунчалык бир чоң, оор жүк чыгып атканын элестеткиле. Ал жүк каяктан чыгып атат? Элестетиңиз, жыныс органдардан, бутуңуздан кетип атканын элестеткиле. Эгерде сиздин тизеңиз, таманыңыз же болбосо бутуңарда кандайдыр бир оорулар болсо, элестеткиле, ошол жерден бардык оорулар түтүн сыяктуу болуп чыгып атканын элестетиңиз. Азыр кайсы органыңыз кыйнап жатат сизди? Балким бул сиздин тизе, бут суставтарыңыз болуп атабы? Ошол жерде элестетиңиз, дагы ошол жака энергия берип атканыңызды элестеткиле. Мен сиздердин азыр энергополуңарга чейин кирип, сиздерге да жардам берип жатам. Сиздин ички энергияңыз күчтүү. Сизге укмуштуудай эки энергия кирип жатат. Сиз бардык ички энергияңыз менен кайсыл жериңиз ооруп жатат, ошол энергияны чыгып жатканын элестеткиле. Чыгарыңыздар колуңуз менен, даже элестетип, ошонун баарын элестетип чыгарыңыздар. Балким сиздин жыныс органыңар ооруп жаткандыр. Ошол жака энергия берип, аны да чыгарыңыздар. Сол колуңузду табарсык жагыңызга коюңуз. Дем алыңыз. Азыр ар кандай пульсация, вибрация же сайгылашуу болушу мүмкүн. Эгерде сизде ошол жерде оору болсо, ошол жериңизге коюп, энергия киргизип, каралыктар чыгып атат деп элестетиңиздер. Эми дагы элестетиңиз, асмандан ушунчалык көгүлтүр от сиздин төбөңүздөн түшүп, ички организмиңизге кирип, ошол биринчи Муладхара чакрасындагы органдардын калып калган, сиз билбей, байкабай, же болбосо бир жерге туруп калган оор энергиялар дагы күйүп, жок болуп атканын элестетиңиз. Ал аба менен акырындан жок болуп кетти. Сиз ушул практикада улам жеңилдөөнүн сезиңиз. Сиз дем алган сайын сиз улам жеңилденип атам деп элестетиңиз. Терең дем алыңыз. Эми ушул табарсык жакта кандайдыр бир кызыл гүлбү же шарбы пайда болгонун элестетиңиздер. Сол колуңузду табарсык жактан албаңыз. Элестетиңиз, ошол гүл же болбосо шар айланып жатканын элестеткиле. Сааттын жебеси боюнча айланып жатат. Сиз ошол кызыл, сиз элестеткен нерсени тунуп көрүп жатасызбы? Анын өңү кандай? Ал кочкулбу, тунукпу же ачык болуп турабы?
Дагы бир жолу өзүңүздүн жыныс органдарыңызды жана бутуңузду элестетиңиздер. Кайсыл жерде дагы кандай оору же болбосо оор энергия турганын сезип атасыз. Эми сиз бир тажрыйба жасаңыз. Азыр сиз жыныс органыңызды кысып 2-3 секундда кармап, эми акырындан бошотуңуз. Дагы бир жолу жыныс органдарыңызды кысып, эми ичиңизден 6-7ге чейин санаңыз. Эми кой бериңиз. Ошол кой бергенде сиздин табарсык жагыңыздагы кандай сезимдер пайда болду? Дагы бир жолу жасаңыз. 7-8 жолу санаңыз ичиңизден. Эми жай кой бериңиз. Кой бергенде кандайдыр бир сезимдер пайда болот. Терең дем алыңыз. Оозуңуз аркылуу оор энергия чыгып атканын дагы эле элестеткиле. Эми сиздин табарсыктагы гүл же болбосо айланып аткан шар кандай өң болуп калды? Тунугураак, ачыгыраак болдубу? Ошону сезип атасызбы? Ошол ачык болгуча улам элестетип тазалана бериңиз. Колуңуз менен ушул ичиңиздеги табарсык жактагы, бут жактагы калып калган дагы терс энергиялар оору болуп атса, эмне кыйнап атса, мен алып атам деп айтып туруп, акырындан өзүңүз акырындан дарылаганга аракет кылыңыздар. Сиз күчтүүсүз. Сизге 2 күчтүү энергия кирип жатат. Эми дагы бир жолу ички сезимдериңиз менен көрүңүз. Элестетиңиз, ошол гүл, ошол шар кандай айланып атат? Ал гүлбү же шар айланып атабы? Аны сиз билесиз. Тунук таза болсо, демек сиз көп терс энергиядан арылдым деп эсептеңиз. Эгерде сиз дагы эле арыла албай, ой санаалар сизди калтырбай жатса, бул видеону дагы бир жолу көрсөңүздөр болот. Эми сиз өзүңүзгө айтыңыз. Мен өзүмдү урматтайм. Мен өзүмдү сыйлайм. Мен жер менен болгон гармонияны бекемдейм. Мен жаратылыш менен гармонияда болом. Менин вибрациям улам көтөрүлүп жатат. Мен энергиям күндөн күнгө жакшы болуп, бийиктеп, жогорулап жатат. Менин жашоом саат сайын эң жакшы жакка бурулуп, жолдорум ачылып, ойлогон ой максатка жеңил жетип баштадым деп ичиңизден айтыңыз. Ошол медитациядан кийин 21 7 чакранын аффирмациялары деген аффирмацияларды угуп жазап койсоңуз дагы чоң ийгиликтерге жетесиздер. Терең дем алыңыз. Оозуңуз аркылуу жай демди чыгарыңыз. Элестеткиле, сиздин денеңизден ушунчалык чоң бир жүк түшкөнүн элестетиңиз.
Сиз азыр кандай жеңилдикти сезип атасыз? Эгерде сиз жеңил болсоңуз, өзүңүздүн төбөңүз аркылуу акырын өдөө жыгып, төбөңүз аркылуу асманга учканга аракет кылып көрүңүз. Бул элестетүү оңой болушу керек сиз үчүн. Эгерде сиз түз эле учуп кетсеңиз, демек сиз жеңилдендиңиз. Эмнелер көрүнүп, эмне элестөөлөр болуп жатат. Эми сиз кыпкызыл жайлоодогу гүлдөрдү элестетиңиз. Кызыл гүлдөр, жайнаган кызыл гүлдөр жана ушул гүлдөрдүн жытын мурдуңуз менен сезиңиз. Колуңуз менен кармап көрүңүз. Сизге сезимдер келет. Сиз ошол жытты дагы сезесиз. Эми ушул гүлдү терең бир дем алыңыз. Демди чыгарган бойдон эми өзүңүздүн кайра төбөңүзгө учуп кирип, өзүңүздүн денеңизге келиңиз. Башыңызды акырын оң жакка буруңуз. Акырындан сол жакка буруңуз. Артка. Эки иниңизди сезсеңиз болот кыймылдатып. Отурган жериңизди сезип, ичиңизден 5-ке чейин санап, каалаган убагыңарда көзүңүздү ачсаңыздар болот.